Лондонда түз эфирде BBC-ни көрүп жатасыздар. Саламатсыздарбы? Дүйнөлүк соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Мындан туура 100 жыл мурунку биринчи дүйнөлүк согуштагы Галлиполи салгылашуусунун таржымалы. Ислам мамлекети уюму колдонуп жаткан акча каражаттар кай жактан келип жатат? BBC Ислам мамлекети тобунун колго түшкөн финансисти менен маектешти. Кытай экономикасы басаңдап жатса дагы, өлкө унаа чыгарууну колго алууда. Түркияда биринчи дүйнөлүк согуш учурундагы эң кандуу салгачтардын бири бүгүн туура 100 жыл болгон Галлиполи же түркчө Чанаккале кармашы эскерилүүдө. Окоптор ортосунда 9 ай бою жүргөн кармашта 100 миңден ашуун киши бири-бирин кырган. Андан бери бир кылым өтүп, Түркия бул окуяларды эскерип жатат. Түркиядагы Дарданель кысыгында эгебейсиз чоң эстелик көзгө урунат. Ал 100 жыл мурун Галлиполи салгылашуусунда каза тапкан жоокерлердин эстелиги. Бүгүн көп сандагы туристтер жана жергиликтүү тургундар тарыхый аймакка келишүүдө. Көпчүлүктөр Осмон империясынын аскер бөлүгүнүн эстелигин көргөнү келишет. Алар Британ империясына туруштук беришкен. Миңдеген түрктөр аймакка келип, бул окуяны эскерип кетишет. Бирок бул тарыхый салгылашуу эмне үчүн маанилүү? Бул биринчи дүйнөлүк согушта Осмон империясы жеңип алган ири салгылашуулардын бири. Экинчиден бул салгылашууга катышкан командир Түркияны негиздеген адамдардын бири болчу. Мустафа Кемал Ататүрк салгылашуудагы негизги адамдардын бири болгон. Ошондой эле өзүн мыкты командир катары көрсөтүп, Түркиянын көз карандысыздык үчүн күрөшүн башкарган. 8 жылдан кийин Түркия республикасын негиздеген. Миңдеген чакырым алыстагы австралиялык жана Жаңы Зеландиялыктар үчүн да Галлиполи салгылашуусу тарыхтагы маанилүү окуя. Осмон империясына каршы салгылашууда 9000ге жакын австралиялыктар каза тапкан. Жаңы Зеландиялыктар да көп жоготууларга учураган. Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда биз 1 миллиондой эле калп болчубуз. Согушка 103 миң аскер жөнөтүлгөн. Алардын көбү кайтып келген жок. Галлиполиде 60 миң Осмон империясынын жоокерлери каза тапканы айтылат. Алардын арасында башка этникалык жана мусулман эмес элдер да бар. Миңдеген аскерлердин дайыны да эле белгисиз. 100 жыл өтсө да, тургундар окуяны эстен чыгарышпайт. Өзүн-өзү жарыялаган Ислам мамлекетинин башкарылышы тууралуу маалыматтар өтө сейрек. Бирок уюмдун колго түшкөн эң жогорку лидерлеринин бири финанс маселесин тейлеген Абу Хаджар BBC менен маектешти. Соңку апталарда Ислам мамлекети Ирактын түндүгүндө бир топ чегинүүгө дуушар болду. Бирок кабарчыбыз Питер Тейлор менен маектешкен Абу Хаджар уюмдун акча каражатынын чети оюла элек дейт. Өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ Ирактын түндүгүндө артка чегинип жатканы менен армиясын каржылоого мүмкүнчүлүгү дале көп. Багдадта кармалган бул адам Ислам мамлекетинин акчасын таашкан кишилердин бири болчу. Биринчи жолу экстремисттик топтун жогорку даражадагы өкүлү менен маек курулду. Бул адам опузалап алынган миллиондогон долларды унаасы менен экстремисттик топтун согушкерлерине таашыган. Алар бизнес, мунай саткан компаниялардан салык талап кылышат. Салыкты төлөбөй койгондорго эмне болот? Алар граната менен коркутушат, өлтүрөбүз деп айтышат. Ислам мамлекети тобу дүйнөлүк коомчулукка бул видеону таратып, идеологиясын даңазалган. Бирок согушкерлер көптөгөн байыркы айкел эстеликтерди сатып каражат топтоодо. Ошондой эле туткундар үчүн да акча талап кылышат. Андан тышкары экстремисттик топтун негизги каражат булагы мунайдан түшөт. Бизнестер иштей берсе, мунай болуп турса, алардын каражат булагы түгөнбөйт. Бирок Ирактагы АКШнын мурдагы командири Ислам мамлекети тобу өзүнөн өзү талкаланат деген пикирде. Өздөрүн Ислам мамлекети тобу деп атаган согушкерлердин каражаты көп экени анык. Бирок алар терроризмди каржылай алганы менен мамлекет түзүүгө жетиштүү каражаты жок дейт ал. Абу Хаджар жана Ислам мамлекети тобунун келечеги белгисиз. Ирактагы аба соккулардан кийин мунайдан түшкөн каражат да азайды. Ошондой эле Ирактагы Тикрит шаарынан сүрүлүп чыгарылса, экстремисттик топтун бүлгүнгө учурашынын башталышы деп айтса болот. Сиздер түз эфирде көрүп жаткан BBC программаны улантабыз. Жер ортолук деңизде чөгүп, жүздөгөн мигранттардын өлүмүнө себепкер болгон кеменин ээси 27 жаштагы тунисиялык Мухаммед Али Малек Италияда сот жообуна тартылууда. Сотто кырсыкта аман калгандар көрсөтмө беришти. Ал ортодо адам укуктарын коргоо уюмдары Европа биримдеги кишилерди куткаруунун ордуна өз чек араларын бекемдөөгө басым кылууда деп нааразы болушту.
Арменияда Осмон түрктөрү тарабынан армяндардын кыргыны башталгандыгынын 100 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш-чаралары өтүүдө. Армяндар бул окуяда 1,5 миллион армян кырылган десе, Түркия буга макул эмес. Эскерүүлөргө катышкан мамлекет башчыларынын бири Франциянын президенти Франсуа Олланд армяндар геноцид болгону таанылышы керек деп айтты. Кытай окумуштуулары генетикалык жактан өзгөртүлгөн адамдарды жасоо багытында иш баштоодо. Гуанчжоу университетиндеги изилдөөчүлөр 86 адам түйүлдүгүнө кан илдетин алып жүргөн генди таза көчүрмөсү менен алмаштырышты. Бул ыкмага Европада тыюу салынган. Айрым окумуштуулар дүйнө боюнча адамдын генине кийлигишүү тыйылышы керек деп чакырууда. Шанхай мотор шоусу дүйнөдөгү машина чыгаруучуларга өзүнүн соңку модельдерин эң ири унаа рыногунда көрсөтүп калууга шарт түзөт. Өткөн жылы Кытайда 23 миллион унаа сатылган. Бул Америкага караганда кыйла көп. Бирок экономика басаңдаган сайын жаңы унааларга болгон талап дагы кыскарууда. Кытай кардарлары унаалардан мурун аны дыккат иликтеп калды. Чет өлкөлүк компаниялар бул жаңы көрүнүш экенин айтышат. Аларга унааны сатуу бир топ оор болуп калды. Бул унаалар кытайлардын талаптары менен камсыздалган. Мисалы, унаанын пара системасы, анын күйгөнү Кытай рыногун изилдеп туруп жасалган. Ошондой эле Кытайдын коррупцияга каршы күрөшүнөн улам чет өлкөлүк компаниялардын соодасы төмөндөдү. Германиянын жана Япониянын белгилүү компаниялары соода солгундап калганын айтышат. Бирок Кытайда чыгарылган унаалар тез сатылып жатат. Питер Хорбури Жили компаниясында иштеген британиялык дизайнер. Анын айтымында Кытай унаалары чет өлкөлүк компаниялар менен атаандаша алат. Унаанын ичин карап көрүңүзчү, жогорку сапатта жасалган. Жылтыраган пластиканын ордуна башка материалды колдондук. Кытай унааларынын сапаты жана баасы эң мыкты унаалар менен атаандаша алат. Кытай тез өзгөрүүдө. Аны менен кошо унаа көргөзмөлөрү да өзгөрдү. Былтыркы көргөзмөдө модельдер иштесе, быйыл уюштуруучулар аны алмаштырып, кадыресе соодагерлер ишке чыккан. Бул көргөзмөгө өлкөнүн эң бай тургундары чууруп келген жок. Бирок дал ушул катмардагы кардарлар Кытайдын экономикасын алдыга сүрөйт деп айтылууда. Спорт жаңылыктарын бүгүн футбол эмес, бокстон баштайбыз. Ар бир раунду 3 мүнөттөн болуп, 9 раунд беттешкенде бокс 36 мүнөткө созулган таймаш болмок. Бирок албетте ага жетпей токтоп калышы мүмкүн. Ошондуктан Флойд Мейвезер менен Мани Пактын таймашын көрүүгө баргандар өтө эле эрте нокаут болбой турса экен дешет. Анткени оюнга билеттер $141,000 кайра сатылууда. Өз баасы $1,500 болгон билеттер кечээ эле сатылып кеткен. Теннис. Барселона ачык чемпионатында Фабио Фонини менен оюнда утулуп калган Рафаэль Надаль начар ойнодум деп моюнга алды. 2003 жылдан бери ал Барселонада мындай начар чыккан эмес. Ал ортодо кыйындардын бири Кей Нишикори Сантьяго Гиральдону утуп алды, Дэвид Феррер болсо Элиас Имерди утту. Астана аттуу казакстандык велоспортчулар командасы спорттун элиталык тобунда кала бере алат. Эл аралык велоспорт бирикмеси аларды сүйрүп чыгаруу аракеттерин токтотту. Февралда бирикме команда допингтер боюнча сынактан таза өткөн жок деген негизде Астананы дүйнөлүк тур статусунан ажыратуу сунушу менен кайрылган болчу. Жаңылыктардын соңунда мындан туура 25 жыл мурун Хаббл телескопу орбитага чыгарылган. Андан бери телескоп жерге эчен деген укмуш сүрөттөрү салды. Айрым астрономдор аны адамзат тарыхындагы эң пайдалуу илимий инструмент деп аташат. Хабблдын 25 жылдыгына арнап НАСА соңку сүрөттөрүн жарыялады. Алардын бири мейкендик фейерверки, жерден миңдеген жарык жыл алыстыктагы жылдыздар тобу. Хаббл телескоп ошентип жакшы иштеп жатат. Интернет сайтыбызды эсиңиздерге салам. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Апта бою аларды алып барган Акчолпон Койчиева. Дем алыш күндөрүңүздөр көңүлдүү өтсүн.